Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу Улуттук банктын төрагасы, сиз айтсаңыз, ушул мезгилге чейин Улуттук банк жана банктар жөнүндөгү мыйзам менен иштеп келдиңер да. Азыр бул мыйзамды кабыл алсак, ал мыйзамды жокко чыкты деп эсептелет. А калган банктар кандай иштейт? Биз пакетна эки мыйзамды киргизип атабыз. Бул Улуттук банк жөнүндө мыйзам, анан банктар жөнүндө мыйзам. Ошону экиге бөлүүгө эмне түрткү болуп атат ушуга? Биз мүмкүн болушунча мыйзамдарды бир топтомго, бир тутумга киргизсек деп аракет кылабыз да. Эмнеге бөлүп атабыз? Жаңы конституция боюнча Улуттук банк конституционный орган катары көрсөтүлгөн. Анан конституционный органдар өзүнчө конституциялык мыйзамдары менен тескериш керек деп көрсөтүлгөн. Ошон үчүн Улуттук банк жөнүндө мыйзам өзүнчө көрсөтүлүп атат. Бул аргумент кандай экенине көз жетпейт. Конституцияда көптөгөн мекемелер көрсөтүлгөн, баары конституциялык мыйзам менен тейлениши мүмкүн эмес. Мынол кесиптештер берген суроода сиз дагы, сиздин орун басарыңыз дагы өткөндө ушул жерден туруп эле аябай каттуу ишендирдиңер да, кандай валютада келсе ошол валюта менен берип атабыз деп. Мунун баары калп кой. Моюнга алып койбойлубу? Жок, биздин чечим боюнча валюта страны отправителя. Мисалы, Россиядан рубль менен келсе, рубль менен алат, же кааласа сом менен алат да. Эгерде Америкадан доллар менен келсе, доллар менен алат. А эгерде еврозонадан келсе, евро менен алат да, же сом менен кааласа. Эми, урматтуу мырза, мен сизди сыйлайм. Экөөбүз эки өлкөдө жашап аткан жокпуз да. Биз бир эле өлкөдө жашап атабыз да, бир эле банкка барып атабыз. Миңдеген кыргыз сыртта иштеп аткандар кайрылып атпайбы? Биз бул жактан кандай акча жиберсек, ал жакта сом менен болгондо дагы курсун төмөндөтүп берип атат деп. Бул факт да эми. Курс боюнча мен сиз менен макулмун, бирок жана валюта боюнча ошондой. Курсунан доллардын өзүнөн эле 1 сомдон 1 доллардан 3 сом өнүп атасыңар да Улуттук банк. Мамлекеттик ипотека компаниясы жападан жалгыз Улуттук банктан алыш керек экен. Улуттук банкка барганда силер сом менен берип атасыңар. 10 000 доллардан эле 147 000 сом уттуруп ыйлап атат да. Силер 78 сом менен берип атасыңар, сыртка чыксаңар 82 сом 50 тиын турат. Эми кой дебегиле да, бул ошол жаш лейтенант, старший лейтенант болгон офицерлердин кайрылуусунан улам айтып атам мен. Урматтуу Адахан Кимзайнбаевич, мен кечирим сурайм, бирок Улуттук банк мындай частный лицолор менен иштебейт. Биз эч кимге валюта сатпайбыз, албайбыз частный лицолордон. Алар батир алганда, мамлекеттик ипотека компаниясы батир алганда, ошол Улуттук банк менен гана эсептешип атат. Мен ушуну тактайм, бирок Улуттук банк менен ипотечный компания эсептешет деген бул ката. Мен билбейм. Анда мен ошол жигиттерди сизге жиберейин. Жарайт, мен өзүм кабыл алып, алар менен 2 күн баштагы болгон операция. Анан муну азыр эле танапис мезгилинде экөөбүз сүйлөштүк, бири-бирибизди түшүнгөндөй эле болдук го. Бул факт да. Биз эми ушу болгонду болду, эми ушунун үстүнөн иштейбиз деп коюштун өзү деле ушунчалык кыйын болуп атабы? Биз ушунун үстүндө иштейбиз. Мен просто тактап атам да, Улуттук банк жеке тараптар менен иштебейт. Ошон үчүн негизи балким алар коммерциялык банктан алмаштырганда акчасын. Бирок Улуттук банктан жеке тараптар эч качан акчасын алмаштырбайт да. 10 секунд. Мен сизге кайра айтып атам да, мамлекеттик ипотека компаниясы, мамлекеттик ипотека программасы менен Адахан Кимсамдаевич, мен сизге барып туруп, анан ушо адамдардын фамилияларын, аттарын, номерларын алып, анан алар менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн чечкенге толук аракет кылалык.